Саламатсызбы? Кандайсыздар? Мен бул жака съемкага келдик эле. Бүгүнкү биздин эмгек жолу программабыз. Кичинекей бала бул сүзгөндү билбейт да, туурабы? Биякта куткаруучулар жок. Агып кетүү коркунучу өтө жогору. Айым катары, эне катары кандай эне экенин көргүм келип атат да сизди. Эң биринчи орун алган бул сумо боюнча. Экинчи кызым аябай кызыгат. Апа, мен сиздей болуп милиция кызматкери болгум келет деп айтат анан. Саламатсыздарбы, урматтуу Азия ТВ көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин эмгек жолу программабыз Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө болмокчу. Тактап айтсам, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн кызматкеринин бүгүнкү иши жана эмгек жолу боюнча толук чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Өнөр бөлүмү дейт. Биз бул жакка киреткенбиз, Мына биздин бүгүнкү каарманыбыз тиешелүү тапшырмаларын алып жатат. Азыр жетекчиси тапшырманы толук кандуу бергенден кийин каарманыбыз менен чогуу чыгып, берилген тапшырмаларды даана так аткарганга аракет кылмакчыбыз. Мына белгилей кетсек, Азия ТВ каналынын журналисттери биз дагы ушул жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын ишин кандай экенин толук кандуу чагылдырып бергенге сиздерге аракет кылмакчыбыз. Биз жаңы эле жашы жете элек өспүрүмдөрдүн башчысынан тапшырмаларды алдык. Азыр өзүбүздүн аймактагы көлмөлөрдү барып текшерип, өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Азыр тагыраак каяка барып алды? Азыр ошо жанагы бул жакта көлмөлөр бар, бычкалар бар. Ошол жакта жана жаш өспүрүмдөр сууга түшүү боюнча, күн ысыкта сууга түшөт, ошолор боюнча сууга чөгүп кетпеш үчүн биз профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата-энелерине өткөрүп беребиз. Азыр биздин автоунаа даяр болгон чакта ушул сизге да бир-эки суроо берип эметип туралы, аяк курап туралы. Мен сизден сурагым келип атат бул жаш өспүрүмдөр менен иштөө бир чети оор да, бир чети жеңил дегендей. Анан ушу сиздин ушул күнгө чейинки бир катуу эсиңизде калган, аябай сизди түйшөлткөн бир окуялар болду беле? Андай окуялар болгон. Бизде бир окуя жана жашы жете элек өспүрүмдөр эрте боюнда бүтүп, төрөп коюп атышпайбы? Ошол боюнча бир жашы жете элек өспүрүм кыз төрөп, анан мен бул баланы бага албайм деп отказ кылып өзүн ал бала кичинекей ымыркайдагы жанагы инвалид болуп төрөлүп калган. Ошол баланы мен эмеге өткөрүп бара жатканда, приютка алып барганда аябай жаман болуп, ушундай оор болгон да мага. Кичинекей ымыркай баланы биз эмеге алып барганда ошондой жүрөгүм аябай ооруган. Деги эле сиз жаш ошол өсүп келе жаткан балдарга, кыздарга ошол погондуу айым болуш үчүн эмне кылыш керек? Сабырдуу болуш керек, күчтүү болуш керек, ата мекенди сүйүш керек. Анан ошо жакшы окуш керек. Бала кезиңизде ушул кесипти кыялданчу элеңизчи? Кийин эле ошол жогорку окуу жайга келгенде эле пайда болдубу? Жок, негизи ооба мен кыялданчумун. Мурун эле кичинекей кезимде эле форма кийбейби? Форма кийген эжелерди көргөндө аябай суктанып, алып бараткан иштерин көрүп, сүйлөгөн сөздөрүн байкап, эметсем, сылык мамиледе жакшы өздөрүнүн ишин так билген ошо кызматкерлерди көрүп мен суктанчумун, ойлочумун, келечекте мен да милиция болсомбу деп ойлочумун да. Рахмат, калган сөздү дагы иш үстүндө уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз сиздин азыр унаабызда келип калды. Биздин каарманыбыз менен чогуу күнүмдүк иш менен таанышмакчыбыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Жүрүңүз, машинага отуруп алалы, эми калган маекти машинаны уланталы. Бисмилла.
азыр ошо эме көлмөлөр бар. Карагачы, Роща каналдарга жайына барып жаш өспүрүмдөр сууга түшөт. Ошолордун коопсуздугу боюнча азыр барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Негизи ал жак көлмөгө сууга түшкөнгө болобу же болбойт? Болбойт. Болбойт, э? Тыюу салынат деген уже табличкалар бар. Бирок Болбойт. ошого карабастан сууга түшүшүп жаш өспүрүмдөр, ата-энелер да көп балдарына маани беришпейт да. Ошол себептен азыр биз барабыз, тактайбыз. Эгер ошол жакта жашы жете элек өспүрүмдөр сууга түшүп жүргөн болсо, ата-энелерин чакырып, биргеликте профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата-энелерине тапшырабыз. Ошо ата-энелерге түшүндүрүү иштерин бир жолу, эки жолу болуп кайра кайталана берсе кандай чара көрөсүздөр? Бизде административдик укук бузуу кодексинде атайын беренелер бар. 102 жана 74 беренелер. Ошого тиешелүү биз карап, тиешеси болсо, ошол беренеге тиешеси болсо, биз ошол беренелер менен протокол, айыппул салабыз. Деги эле ушул могу балдардын сууга түшүшү боюнчачы ата-энелерге кандай кеп кеңеш, кайрылуу кылат элеңиз ошо биздин эфирден пайдаланып? Мен ошо жашы жете элек өспүрүмдөрдүн ата-энелерине кайрылып кетмекчимин. Балдарыңыздарды катуу көзөмөлгө алыңыздар. Колдон келсе атайын жанагы коопсуздукту сактай турчу бассейндер, көлмөлөргө өзүлөрү алып барып, эс алдыргызып келишсин деп айтмакчымын да. Сиз жумуштан колуңуз бошобой калып, өзүңүздүн балдарыңызды алып бара албай калган болобу же алып барып турасызбы? Ар бир айдын аягында айлык калабыз го. Балдарым да ошо көнүп калды да. Айдын аягы болгондо, апа, айлык түшсө биз паркка барабызбы деп, анан мен атайын ошо айдын аягында бир дем алыш күндү белгилеп, балдарды ар бир айда алып барып турам, аракет кылам алып барганга. Анткени балдарга көңүл буруп туруш керек, энелик мээрим төгүш керек. Көбү айтып калат да, ошо сиздердин эмеде, жумушта бул үй бүлөгө көңүл буруу дээрлик жок болуп калат деп айтып келишет да. Демек, сиздин сөзүңүздөн улам, эгер убакытты туура пайдаланса, баардыгын өз убагында аны так аткарса болот экен да. Ооба. Бул шылтоо жөн эле. Бул жөн эле шылтоо болуш керек. Убактым жок, жумушум көп деп эми план менен, график менен, но бирок мындай учурлар болот. Ооба. Кээде биз бир айда 4-5 жолу кечки түнкү рейдтерге чыгабыз. Анан мен эртең менен кетип, түндө саат 2-3-төрдө барган күндөр болот. Эртең менен кетип атканда балдарым уктап аткан болот. Кечинде рейдтен чыгып алып барсам деле уктап аткан болот. Кээде көрбөй да калышат. Ошондо айтышат, апа, кээде бизге ошо айдын аягында бир көңүл буруп туруңуз депчи. Балдарыңызды да тартып көндүрүп койгон экенсиз да? Ошо көнүп калышты өзлөрү деле. Апамдын жумушу көп, өз алдынча эле биз өзүбүздүн үй тиричилигибизди кылып, сабагыбызды аткарып деп отурушат. Эң башкысы энелик мээримди берип атасыз. Эң башкысы энелик мээримди берип атам. Кири сууга түшө беришет, биякта иттин деле өлүгү, мусор түшө берет карабай эле. Карачы, кичинекей бала бул сүзгөндү билбейт да, туурабы? Сүзгөндү билбейт, биякта куткаруучулар жок. Сууга түшүп агып кетсе эмне болот? Кана кийимдерим, жардамчым ата-энеси менен профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата-энесине өткөрүп берип койсун. Хорошо. Биз дагы. Биз жолу сулай берсиз. Ата-энелерине жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коесуз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, иш ушундай. Жаш балдар ошо өздөрү билбей, ушу сууга коркунучту билишпейт, сууга түшө беришет. Ошондуктан биздин каарманыбыз өмүрүн сактоо үчүн ушундай күнү түнү ушундай иш менен алек болушат. Мына кесиптеши азыр ата-энесине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү кетти. Биз бүгүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциянын кызматкерлери менен жүрүп, мына Бишкек шаарынын ортосунда жараткан каналда жаш балдар сууга түшүп атканына күбө болдук. Ушундан улам биз
урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, балдарыңыздарды жакшылап карап, мына күн ысыкта ушундай кооптуу жактарга жөнөтпөстөн жакшылап көзөмөлгө алышыңыздарды сурангым келип турат. Анткени бул жаш жетелек балдар бул коркунучтуу экенин көп түшүнбөйт. Ошондуктан жакшылап балдарыңыздарды карап, эки жакка сыртка чыгаарда дагы көзөмөлгө алып турбасаңыздар абдан кооптуу. Азыр бул жакта өзүңүздөр көрүп турган бул суу биринчиден кир, аябай ар кандай жаман жугуштуу ооруларды алып келиши мүмкүн. Экинчиден агып кетүү коркунучу өтө жогору. Күнүгө канча маал келип кетесиз ушул жерге? Бул жака бизде эртең менен атайын инструктаж берет. Эми мен күнүгө келбейм. Бул жака анткени алмаштырып коет. Бүгүн мени, анан дагы бирөөнү койсо, эртең башка. Бирок сизден кызматкерлер күнүгө жүрүшөт. Кызматкерлер күнүгө ушул жакта парктын ичинде коомдук коопсуздукту сактап жүрүшөт. Азыр мектептерге барып көп иштешем деп атпайсызбы? Ошо бой жетип калган кыздардын дагы ата энесине айтпаган кандайдыр бир немелер менен, сырлар менен сиздер менен бөлүшсө керек, Ооба, ошондой сырлар менен көп сырлашам кыздар. Анткени эме болот экен да, сиз айткандай ата энесине айта албай, издеп кимге айтсам деп көйгөйүн маселесин бир кимге айтсам ушу чечип берет деген жаш өспүрүмдөр болгон. Мектепте кабинетте отурсам келишет. Уруксатпы, Нуржан эже, сиз менен сүйлөшөлү деген сөздөр бар эле. Үйдө мондай маселе болуп атат, мындай көйгөй болуп атат. Мен ата энем мени жактырбай эле кечке эле мени урушкан күндөр болот деп айтышат да. Андай күндөрдү биз мектептин психологу бар. Ошол менен биргеликте ата энеси менен өзүнчө, бала менен жаш өспүрүм менен өзүнчө иш алып барабыз. Көйгөйүн маселесин чечип бергенге аракет кылабыз да. Анан ошо жанагы 11-классты бүтүп кетип атканда дагы Нуржан эже, сиздин ошол кеңешиңиз мага аябай жашоо турмушума аябай кереги тийди. Сизге чоң рахмат деген ыраазычылык билдирген жаш өспүрүмдөр бар. Сиздер жеке эле ошол кызматыңыздардан тышкары психолог да болуп көнүп калсаңыздар керек, анткени жаштар менен күнүгө иштешип, ар кандай эме болот да. Психолог да болуп калсаңыздар керек. Ооба, бизде ар кандай адамдар, ар кандай ата энелер, ар кандай окуучулар болот. Ар бири менен индивидуально сүйлөшөбүз, индивидуальный подход кылабыз. Бирөө менен сылык мамиледе сүйлөшөбүз, анткени ага сүйүү, сылык мамиле жетишпей жаткан болот. Бирөө менен кичине катуураак айтабыз, ошо менен биз Тарбия иштерин жүргүзүп алып келатабыз. Эми бул жакта иштерибизди бир sıra көзөмөлдөдүк. Эми мен сизди жеке айым катары, эне катары кандай эне экенин көргүм келип атат да сизде. Ошондуктан эгер уруксатыңыз менен сиздин үйүңүзгө барып, сизди жашоо турмушуңузду погончон эмес, погону жок кандай кожойке экенин таанышпайлыкпы, эгер сиз макул болсоңуз, үйүңүзгө акырындан жыла берели. Урматтуу Азия ТVнын көрүүчүлөрү, биздин программанын аты Эмгек жолу деп аты аталгандай, биз жеке эле иши менен эле токтоп калбастан, үйүндө кандай эне, кандай жубай, кандай кожойке, ошол боюнча дагы кыскача тааныштырып өтөлү. Биз менен бирге болуңуздар. Булар сиздин полкко окшойт, Бул атайын менин полкам. Ошо жумуштан тышкары спорт менен алектенем. Спортту сүйөм. Ошо. Ошондо молдордон эң сиз үчүн баалуу эң биринчи орун алган кайсыл? Бул сумо боюнча Ысык-Кульский игры көлдөн болгон. Ушул жактан эң кыйынчылык менен жеткен медалиңиз кайсыл? Кыйынчылык менен жеткен медаль ушул да эң биринчи. Андан кийин экинчи орунду алгам. Бул аркан тартыш, таяк тартыш, волейбол, баскетбол.
Мынакей. Ушу медаль. Ушул могу медалдын баары ушул азыркы сиз кызматта иштеп аткан учурдагы. Мен кызматта иштеп аткан учурдагы алган медалдар. Бурч министрден алган сыйлыгыңыз. Бул министрден алган Эки күн болуп тур алганыңызга. Бул аябай жакшы төш белги да. Бул сиздерге канчалык бир деңгээлде дем күч берет болуш керек бул сыйлык алуу менен, Ооба. Мындан ары иштешиңиздерге дагы мындай шык берип, шыктандырып сиздерди. Мотивация берет. Келгенде биринчи эле кухняга кирем. Анткени мен келечекте балдарым, кыздарым ачык болуп кетет да. Аларга Балдарга тамак даярдоо менен алек болосо. Жумуштан кеч келип калган маалда ушу жеңилирээк тамакка качырсаңыз керек, бат эртерээк жазап балдардын курсагын эртерээк тойгузуп, эртерээк жуунуп, тазаланып жатып, кайра эртең менен эрте туруп ишке барыш керек да. Анан сиздин жолуңуз жолдогон ошо балдарыңыздан ошо кызыккандар барбы? Мен экинчи кызым аябай кызыгат. Апа, мен сиздей болуп милиция кызматкери болгум келет деп айтат. Анан 11-ди бүткөнчө эми көрөлү, кызыгып атсаң, окусаң оку, иште деп. Сиз каршы эмессиз? Каршы эмесмин. Балдарын жайнабайбыз. Тандоосуна? Тандоосуна эми өзү тандап сүйгөн кесипке тандап иштесе ошо жакшы иш жүрөт болуш керек деп ойлойм да. Жакшы, негизи эле биздин кыргыз айымдары кыйын, баардыгына жетишет. Үйдө, кухняда. Ооба. Негизи жетиш керек да баарына. Баардыгына жетишет экенсиз. Мына өз көзүбүз менен үйүңүзгө чейин келип, кухняңыздан бери таанышып чыктык. Ишиңизге ийгилик. Дайыма ошол биздин келечек болгон жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугун сактап жүрөңүздөр, талыкпай иштеп жүрөңүздөр. Дагы да алдыда көптөгөн ийгиликтер коштоп жүрсүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, биз менен чогуу алтындай убактыңызды бөлүп маектешип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Мынакей, урматтуу Азия ТВнын көрүүчүлөрү, бүгүнкү биздин эмгек жолу программабыз Погончон айым менен чогуу болдук. Кийинки эфирде дагы кимди, кандай кесиптеги каармандарды көргүңүз келет, биздин YouTube каналыбыздын алдына комментарий калтырып кетсеңиз болот. Сөзсүз түрдө сиздер каалаган каарманды биздин эмгек жолуна чыгарганга даярбыз. Саламатта болуңуздар.